ишке кандайча тандалып калдыңыз? Саламатсызбы? Атым Чолпон. Айткандай эле программист болуп иштейм. Ноябрдан баштап Facebooktун Лондон кеңсесинде партнер инженер болуп иштеп баштайм. Бул ишке 1 жылдан ашык даярданып, жакында эле өттүм. Ошол. Кандай тепкичтер болду? Сыноолордон өттүңүз да ошондо? Алгач даярдык болду. 1000 сааттан көп даярданып турмун. Мен анын баарын жазып өзүм даярдагам. Бир биздин мекендешибиз Тилек Мамытовдун программасы бар. Ошондо программисттерди ушундай чоң компанияларга өтүшүнө жардам берет. Ошол программа менен 1 жылдан ашык ар кайсы өлкөлөрдөн балдар кыздар менен даярдандык. Facebooktун негизи бар эле сурайт, кандай таптың ишти депчи, каяктан берет деп. Негизи интернеттен эле Facebookка кирип, алардын карьералар, вакансияларын караса болот. Ошол жерден резюмеңди бересиң, резюмеден өтсөң, андан кийин 3 этап болот. Биринчи рекрутер деп коет, бул HR, инсандар ресурстардык иш менен, электронин иши менен сүйлөшөсүң, андан кийин инженер менен сүйлөшөсүң, телефон менен баары. Анан эң үчүнчүсү он сайт деп коет. Ал жерде 4 интервью бир күндө болот, баары онлайн болот. Ар кандай мындай поведенческий, технический, систем дизайн, анан кросс-функциональный болот. Ошол. Иш тартиби деле онлайн аркылуу болот ошондо, Негизи, эгер Европада жашаган болсом, үйдөн эле иштемекмин, бирок Кыргызстандан тилекке каршы иштегенге болбойт экен. Ошондуктан Лондонго барып, ошол жерден иштегенге туура болуп го дейм. Ата-энелериңиз, жакындарыңыз кандай кабыл алды? Ата-энем мени колдогондугу үчүн мен аларга 1 жыл мурун уже айткам. Мен ушундай чоң компанияга өтөм. Силер мени колдогула, эч жака там күйөөгө или ар кандай иштерге мени шаштырбагыла. Ошентип эле ачык эле айтайын дегиз. Себеби сурай беришет биздин кыздардан, каяка качан күйөөгө депчи. Анан айттым, менин кыялдарым бар. Мен мындай ошону орундаткым келет, ошондуктан силер мага жардамчы болгула деп алар мени колдоду. Ай Чолпон даярданып атат, иш кылбасын, акырын болгула деп мени колдоп турушту. Ошондуктан алар абдан сүйүнүштү менин кыялым орундалганы үчүн. Мейли Чолпон, жумушу менен ошондо качан күйөөгө? Күйөөгө Бардык максаттар ишке ашкандан кийин экен. Негизи менин оюмча ал деле маанилүү болушу мүмкүн, маанилүү экен, бирок мен негизи мындай кыздар андан башка кыялдарды коюп, максаттарды коюп, мындай дүйнөнү өзгөртүп, өзүнүн чөйрөсүн өзгөртүшү керек. Себеби мындай биздин мындай өлкөдө, кээ бир жерлерде кыздардын сен күйөөгө тийесиң и всё да. Негизи кыздар чоң нерсени кыла алышат. Ошондуктан мен өзүмдүн на своем примере тоже мындай көрсөткүм келет да, что кыздар только күйөөгө тийбейт. Коомго өзүнүн бир пайдасын алып келе алышат, ооба. Баягы мунун артында чоң эмгек жатат эмеспи, Чолпон? Анан биз билебиз, Нур Чолпон дайыма ал дагы эмгектин үстүндөсүз. Мисалы, бир нече музыкалык аспаптарды ойнойсуз, жакында эле мени таң калтырганы жетиге мындай татаал музыкалык аспаптардын бирин дагы өздөштүрүп алды. Бул кандайча болуп калды? Негизи бул өтө кызык окуя, анткени бизде жетиген деген аспап жөнүндө биздин эпос манасында да жазылган экен, бирок ал аспап бизде бара-бара унутулуп калган экен. Азыркы учурда бизде илгертеден бери ойноп келе жаткан биздин аспапчыларыбыз, жетигенчилерибиз жок да. Бирок ошол жетиген деген аспапты Жусуп Айсаев деген биздин музыкант агайыбыз атайын Хакасия, башка жактарга барып, ошолордун жетигендерин көрүп келип, анан кийин бизде ошол жетиген унутулуп калган аспапты кайрадан жандандырып жатат да. Ошол жандандырган процесске мен дагы өзүм илешип калдым десем болот. Анткени мындай ачык түрдө көбүрөөк мындай масштабный публикага али жетигенди ойноп эч ким чыга элек экен эле. Мен ошо биринчилерден болуп чыгардым. Ошо атайын ага клип жасаттырып, ырды жасаттырып. Эмнеге мындай болуп калды? Анткени баарыбыз билебиз, ошо карантин учурда баарыбызга аябай көйгөйлүү информация болгон эле. Элмирбек Иминалиев агайыбыз кайтыш болуп кеткени.
анан ошондон эмнегедир толкунданып бергүү алып балким ошол жетигенде ошондо эле үйрөнүп жаткан болчумун. Анан агайдын Булбулум деген ырын салып көрбөймүн деп салып көрдүм эле, аябай Төп келди. төп келди, аябай жакшы чыкты. Анын үстүнөн Булбул өзү мындай муңдуу ыр да. Ошондой эле жетигендин дагы эмнегедир тембри ушундай муңдуу экен да. Ойносоң мындай кайгылуу, мындай жай ырлар аябай жакшы төп келет экен да. Ошол Булбулум аябай төп келип калып, анан чыгарган болчубуз. Жакшы, эми Нурчолпондун баягы эмгекчил экенин, күжүрмөн экенин биз баарыбыз билебиз. Баягы бул кичинекей бала аябай таланттуу, комуз ойнойт, кыяк ойнойт, жетиген ойнойт. Чоң балаң эмнени ойнойт десе, бул нервти ойнойт деген бир тамаша бар го. Ошо сыңары Кудай буюрса дагы да алдыда бир кийин бир аздан кийин Нурчолпонду кайсы аспаптарды ойнойсуз эмес, кайсы аспаптарды ойнобойсуз, ойной албайсыз деп калабызбы деп турам да. Буюрса. Рахмат. Бул негизи сиз жанагы чолпондагы белгилеп жатпайбы? Сөзсүз кыз бала өзүнүн потенциалын ачыш керек депчи. Мисалы, илгери биз кыз биринчи ирет билимдүүдөн мурун сөзсүз ыймандуу болуш керек, баягы үй оокатына тың, элпек болуш керек деп айтчубуз да. Ал эми азыр болсо Чай бериш керек дейсизби? буга болсо мындай ар тараптуу болуш керек, бир нече чет тилдерин дагы билиш керек дегендер кошулуп жатат да. Сиздердин оюңуз бул боюнча кошуласызбы ушул пикирге? Мен кошулам. Заман талабы ошол да. Азыр кыйын болуш керек. Азыр мындай өзүң баарын ала билишиң керек, билимдүү болушуң керек. Эң маанилүүсү. Анан азыр 21-кылымда ушу так илимдер жана техникалык иштер абдан мындай популярный, анан востребованный да болуп атат да. Ошондуктан кыздар мындай так илимге кыздар жакын эмес деген кээ жерлерде стереотиптер бар да. Ага эч кошулбайм. Себеби кыздар деле так илимдерде кыйын жетишкендиктерге бара алат. Жакында эле, например, Нобелевский премия алды. Көптөгөн аялдар деле алган. Көптөгөн эмес, дагы көп болот деп ишенем. И эгер биздин кыздар кыйын болсо, коомубуз да кыйын болот, балдары да кыйын болот. Ошондуктан кыздардын окушуна мен колдоймун. Баягы WhatsApp'ты карабай, максатты кара деген сөз бар го. Facebook менен дос болбой, пейли түзүктөр менен дос бол. Мен ушул жерге кошуп кетет элем, ушул суроого кечиресиздер. Чолпон менен мен дагы макулдашмын. Ошол эле учурда ойлойм, биринчи кезекте кыз кишини кыз бала деп эмес, адам катары, инсан катары көрүш керек биринчи кезекте. Ошол адам өзүнүн канчалык деңгээлде миссиясын болобу, өзүнүн дареметин бул дүйнөдө реализация кыла алат. Балким кээерки кыздарга ошентип үй бүлө куруп, неме кылган алардын бактысыдыр, ошол алардын максатыдыр. Бирок кээерки кыз балдарга адам катары алардын максаттары башкача болушу мүмкүн. Коомго кызмат кылуу болушу мүмкүн. Анан экинчиден айтарым, ошо Чолпон айтып кеткендей эле, биздин көптөгөн эле кыз тараптан инсандарыбыз көптөгөн жетишкендиктерге ээ болот. Мисалы, азыркы биз колдонуп жаткан Wi-Fi кыз киши менен чыгарылган. Буга биз кыз кишиге ыраазычылыгыбызды билдиришибиз керек. Анан эмне үчүн суроо жаралат, эмне үчүн дүйнө жүзүндө эң белгилүү адамдар бүт эле эркек кишилер, бүт эле эркек балдар депчи. Бул жакта бир себеп бар, анткени кичинекей кезибизден кыздарды сен үй бүлөгө гана кызмат кылганга жаралгансың деп чектеп отуруп, кыздардын дареметин ошончолук ылдыйлатып салышкан да. Ошон үчүн биздин тарыхта өтө кыйын аял кишилер чанда кездешет. Анан үчүнчү айтып кетер нерсем, эгерде кыз акылсыз кыздан, билимсиз кыздан билимдүү, патриот, күчтүү эркек жаралат беле? Туура айтасыз. Себеп айтып атпайбыз, эне оңолмойнчо эл оңолбойт деп. Жанагы сөздүн башында айтканда ошол кызды тарбиялаган, кыргызды тарбиялаганың депчи. Себеп энеден уул кыздар сиздер айткандай акылдуу уул балдар жараларын биз танбайбыз. Анан эми мына жумуш Кудай буйрса башталат. Анан мен апам айта берчи, сен аскерге барсаң мен ашпозчу болуп барам депчи. Бала деген ушундай да. Анан кандай болуп калат? Контракт деген барбы? Канча жылда бир келип кетмей же не болду анан? Апаңыз коркпой эле жөнөтүп жатабы? Кызымдын курсагы ачпайбы деп. Апам айтып атпайбы? Же биротоло күйөө бала менен кет деп атабы?
негизи ушундай эгер инженер болсоң, технический ишиң технический болсо, чет өлкөгө кетиш оңой да. Анан мамам айтып атпайбынбы? Мамам да инженер да. Кызым мен деле инженермин го, мен деле жанына барбаймынбы депчи Facebook'ка. Анан негизи да контракт түздүк. Бирок мындай заманы 1 жыл, 2 жыл деген жок. Эми отпуск болгондо келип турабыз, может ага чейин деле келип турабыз. Биринчи баралы. Вот, анан жакшы экен. Убакыт көрсөтөт. Да, убакыт көрсөтөт. Негизи жакшы экен, ушундай чоң компанияларда баарын мындай колдойт экен. Учуп барарда, эмнеңди кааласаң баарын апарсаң болот экен. Мышыгыңды да, күчүгүңдү дагы, жакшы көргөн төшөгүңдү да алып барсаң болот экен. Баарын колдоп, баарын жеткирип беришет экен. Ал жерге барганда дагы биринчи ай, экинчи ай жашар жериңди берип, Лондонду көрсөтүп дегендей. Негизи баары сонун экен, мага жакты. Жакшы, ошон үчүн апабызды барайын деп аткандыр го. Баягы кыздын эле эмес, негизи эле баланын да ийгиликтүү болуш үчүн бул ата-эненин аябай салымы чоң эмеспи? Демек, чолпонду дагы, Нур чолпонду дагы учурунда ошо ата-энелери шарт түзүп берип, балким сиз жана программист деп жатпайсызбы? Ошо атайын курстарга бергендир, туурабы, окууларга бергендир. Сиздерге бир шарт түзүп беришсе керек да учурунда. Нур чолпондо. Ошонун жыйынтыгы дейсизби? Ооба, албетте биринчи кезекте ошо ата-энебиз мени ошо ата-энем тарбиялап, ата-энем биринчи ирет музыка дүйнөсүнө үгүттөгөн. Кичинекей кезимден эле музыкага болгон шыгымды байкап калыпчы. Мен өзүм болсо кичинекей кезимден баштап археолог болом деп жүрчүмүн. Анан кийин ырдаганды угуп, музыкалдык аспаптарды бат үйрөнгөнүмдү өздөштүргөндү көрүп, мамам сен андан көрө орто мектепти бүтүргөнүң дагы анан кийин Бишкекке барып эле Күрүнкеев атындагы музыкалык училищеге тапшыр деп апам өзү үгүттөгөн. Мен өзүм Ош шаарында төрөлгөм, чоңойгом. Анан кийин мен так ушу Бишкек шаарына окуу жайга тапшырганым үчүн ата-энем болсо атайын мен үчүн Оштон Бишкекке көчүп келип, Бишкектен үй сатып алышкан. Мени кыйналып калбасын, мени башка бирөөлөрдүн үй бүлөсүндө чоңоюп неме болуп кысылып калбасын деп атайын үй сатып алып, ушул жерде азыр дагы деле мындайча айтканда менин карьерам үчүн ата-энем ушундай чоң немеге кадамдарга барышты да. Бул албетте ата-энемдин мени аябай менин жасап жаткан жумуштарымды бийик. Ошон үчүн баягы айтып атам, инвестицияны тыйынга эмес, балага сал деген ошол да. Кудай буюрса келечек алда. Нур чолпон менен маектердин бирөөсүн айткан, сиздин келечегиңиз алдыда мындай кандай элестетесиз? Мен маданият министри болгонду элестетем деп бир маегиңиз калбайт эми? Ооба. Азыр учуру келип турган жокпу? Анан азыркы учурда кыздар өтө таланттуу, ар тараптуу деп жатпайсызбы? Мисалы, чолпондун аябай көп мындай ачылбаган деп айтсак болот, таланттар бар экен, ырдайт экенсиз, бийлейт экенсиз, 4 тилде эркин жаңылбасам сүйлөйт экенсиз. Кайсы тилдер? Кыргызча, түркчө, англисче, орусча. Менин ата-энем дагы билимге абдан көп маани бергендиги үчүн баарыбызды түрк лицейине берип, калган университеттерибизге окуткан. Себеби мага кичинекей чагымдан эле папам баарыбызга айтчу, сен абдан умныйсың депчи, сен акылдуусуң десе эле мен акылдуумун деп ишенип калчумун да. Сен чет өлкөдө окуйсуң деп айтып, биякта окуп калган башындачы. Анан папам мен чет өлкөдө окуйсуң деген деп, ошону эстеп, андан кийин чет өлкөгө баргам да. Ата-эненин тилеги, кандай? Ошондо мындай, мен папам ошону кыялданчу, мен биякта калып калдым деп кадимгидей ойлонгом да. Анан ошону эстеп, анан уже чет өлкөдөгү университеттерди карап, анан кайра кеткем да. Анан ошо ата-эненин балдарына ишенүүсү, айтуусу сен акылдуусуң деп айтсаң, бала ишенип калат экен. Мен ошентип эле ишенип калгам да. Мен акылдуумун го депчи. Айта берсе ошондой да. Анан эми иштен башка дагы айткандай эле ырдайм, бирок жакшы ырдабайм, бирок ырдаганды жакшы көрөм, бийлегенди жакшы көрөм, чуркаганды жакшы көрөм. Буюрса. Баягы кыздар жок жерден эки нерсени жасай алышат. 3 нерсени. Тамак аш, анан кийин чачтын немесин мындай жасалгасын деп айтып, ошону кошуп айтышат. Баягы бир эже кызын мактап атпайбы? Бул кызым аябай билимдүү, тарбия көргөн жердин кызы, орус тилин билет, немис тилин билет, англис тилин, француз тилин билет десе, бирөө айтат дейт, аяларды эмне кыласың, сен кайненеңдин тилин бил депчи. Ошо сыңар алдыда дагы бир мындай максаттар, бир жаңы тил билсек деген багыт деген билимдин чеги жок да. Баягы 100 жыл үйрөн, 100 жыл жаша, баары бир келесоо боюнча өлөсүң дегендей, бул илимдин чеги жок. Эмне максаттар?
Мен өзүмдүн тармагымда мыкты болгум келет. Ошо тармакта эми биринчи кадам жасалды, буюрса чоң компанияга өттүм. Ошол компанияда дагы чоңоюп, өзүмдүн билимдерди кеңейтип, анан көптөгөн кишилердин жашоосун өзгөртүү, жакшылатуум келет. Жакшы, биздин кыргыздын кызы деп мактанып жүрөлү. Кыргыздар келген жерде басып алат экен деген ой болбосун да алар дагы. Директордун ордун кийин алып алат деп. Кайнененин тили жөнүндө сөз кылалы кандай? Ашканада кандайсыздар? Мен тамак жасаганды билбейм. Мен дагы университетти бүткөнгө чейин тамак жасаганды билчү эмесмин. Андан кийин Бишкекке келип, зериктим да, иштеп, анан кечинде эмне кыларымды билбей, баардык курстарды бардым, эң аягында кулинарияга бардым. Анан негизи бирок үйдө тамак жасабайм, ачыгын эле айтайын, бирок эсечө на всякий случай Үйрөнүп койгонсуз. билем, дипломду көрсөтөм да, бирок эми тамак жасаган көп убакыт алат экен да. Анан эгер санап көрсөм, мындай программисттин 1 сааттык иши, анан 1 саат тамак жасаганда, мен тамакты сата эле алайынчы деп. Баягы айтып атпайбы, үйдү салат саңгырат, жанына очогун салат, казанын салат, дагы бирдеке бүт, жанагы эмне барбекю аркы беркилерин салат дагы, анан өздөрү пицца заказ кылып жешет депчи. Заман талабы ошондой болуп атат окшойт. Анан биздин Нурчолпон дагы чыгармачылыкта дагы жаңы чыгармалардын үстүндө иштеп аткан болушуңуз керек. Ошол жөнүндө айтып кетсем, бизде түрк тилдүү 6 эгемендүүлүккө ээ болгон мамлекеттер бар. Ал Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Түркменистан, Турция жана Азербайжан. Ошол 6 мамлекетти немеге алып, эске алып, биз азыр түрк альбомунун үстүнөн иштеп жатабыз. Атайын өзүмдүн ансамблимди ачкан болчумун. Ал ансамблда жалаң аспапчылар, анан мен солисткасы болом. Ошондо ошо түрк тилдүү ырларды, түрк элдеринин ырларын ар биринин өздөрүнүн тилдеринде ырдаймын. Ошолорду кыргыз аспаптарга салып чыгаралы деп баштаган болчубуз. 1 жылдан бери иштеп келе жатабыз. Биринчи чыгармабыз Азербайжан элинин Сен келмесе олдуң деген чыгармасы азыр YouTube'да аткарылып жатат. Барыңыздарды көрсөңүздөр болот. Караш, Нурчолпондо 6 элдин тилин жаттап атты, карачы, буюрса. Жакшы, анан кийин азыркы тапта бизде көптөгөн ушу кыздарыбыз дагы көрүп жатат, Аларга кандай кеңештерди берет кетеңиздер? Ийгиликтүү болуш үчүн, мисалы, Нурчолпондон кеңеш. Ийгиликтүү болуш үчүн өзүңө ишенишиң керек. Мен баарын жасай алам, бүт нерсе колуман келет. Бир гана Кудайдан, жараткандан дел соолук сурайм. Жакшы. Мен да кошуламын. Кыздарга кыялдангыла деймин. Чоң кыялдангыла. Эгер сен кыялдан алсаң, аны сен кыла аласың. Кыялдарыңарды орноткон үчүн мындай өзүңөргө заман бергиле, ата-энеңерге айткыла, мени колдогула дегиле. Чөйрөңөр билсе, чөйрөңөрдө силерге жардам берет. Эгер жардам бербесе, чөйрөңөрдөн тышкарыдан жардам издегиле. Негизи мындай табылат кишилер, силерди колдогон. Эгер кишилер табылбаса, силер өзүңөргө жетиштүүсүңөр негизи. Силер дүйнөнү өзгөртө аласыңар, үйүңөрдү өзгөртө аласыңар, айылыңарды өзгөртө аласыңар. Кичинекей нерседен баштап, чоң нерселерди кылууга үгүттөмөкмүн. Себеби биз баарын кыла алабыз, баарын өзгөртө алабыз. Коштоп кетсем болобу? Ошол эле учурда көп кыздардан угуп калат эле. Менин ушундай максатым бар эле, бирок андай болбой калдым. Мен ушундай актриса болгум келет эле, же болбосо ырчы болгум келет эле, же дагы бир кесипти айтышат, болбой калдым деп айткан көп кыздардын армандарын угам. Мен айтат болчум, ошол өзүңөрдүн кесибиңер үчүн күрөшкөндү билгиле. Менин кичинекей кезимде апам эч качан ырдай албайсың, сенин үнүң жок деп айтып койгон. Бирок мен ошол апамдын айткан сөзүн ушунчалык намыстанып кеткеним үчүн мен азыр ушунчалык деңгээлде апама ошол нерсени көрсөтүп бергем. Азыр эң менин биринчи фанатым менин апам болуп эсептелет. Ошон үчүн өзүңөрдүн кыялыңардагы кесип үчүн күрөшкөндү билгиле, колуңардан баардык нерсе келет. Азаматсың. Жакшы, анан буга чейин 11 октябрда белгилечү элеңиздер кыздардын эл аралык күнүн. Биринчи жолу болот. Мен жылда эле белгилеп, бияка Кыргызстанга келгенде ал жөнүндө уктум. Мындай ар кандай презентациялар, форумда же онлайн кезигүүчүлөр болот. Ошолордо катышып турам. Ооба, белгилейм. Бул маанилүү бүгүн. Кыздардын маанилүүлүгү аларга бир күндө болбошу керек, бирок просто бир күн айтылып койгон да. Атак ар күн кыздардын да, балдардын да күнү болуш керек. Жигиттер канча убакытты тынып жете албаган нерсеге кыздар көз жашы менен бат эле жетип алат деп атпайбы? Сиздерди эркелеткен эр азаматтар болсун, элиңер болсун.
элдин арасында баары заман бололу. Ооба, биздин көрөрмандарыбызга эскерте кетелик. Биздин студиябызда мына ушундай кыргыздын кыйын кыздары, жакада кундуздар, жылдыздар, чолпондор болду деп айталык. Студиябызда Чолпон Абдыжапарова, программист, жана Нур Чолпон, биздин ырчы кызыбыз болду. Сиздерге ийгилик каалайбыз, майрамыңыздар менен демекчибиз. Чоң рахмат. Сау болуңуздар, Бирге болсун. сулуу болуп элдин бактысына бар болгула. Кыздар кызгалдактар, балдар бака жалбырактар. Ал Аман эми- болгула. Ал эми биз болсо көрүүчүлөрүбүзгө Нур Чолпондун сонун бир эмгегин сунуштагыбыз келип жатат. Кыргыз бата сиздерге, урматтуу көрөрмандар, музыка